саламатсызбы, грипп болуп ооруп атып орозо кармаса болобу дейт. Чындыгында грипп өтө чоң оорулардын катарына кошулат, урматтуу бир тууганым. Көптөр буга маани бербейт. Ошол грипп болгон учурда доктор менен кеңешүү керек болот. Эгерде врач сизге ошол орозо кармаганга болбойт, албетте көрүнгөн врач эмес, балким Кудайдан корккон мусулман врач айтса, анда ооз ачканга туура келет. Эгерде жок, сенин грипп ооруң өтө чоң оору эмес экен, жеңилирээк формасында экен, орозону кармай берсең болот десе, анда кармаганга сизге милдеттүү болот. Ассаламу алейкум. Намногу туура жазылган салам. Орозоңуз кабыл болсун. Аялым төрөп, балам чарчап калды. Балама Куран окуса болобу? Чоң рахмат дейт. Куран дегенди чоң таңба менен жазсаңыз, анткени Куран бир эле китеп айтылат да, инчилият болгондугу үчүн биз мусулмандар Куранды чоң таңба менен жазып жүрөбүз. Балаңыз насип кылса бейиште, бейиштин эшигинде сизди күтүп турат. Кудай таалам бейишке кир деп буйрук берсе, ата энем кирмейинче кирбейм, мен аларды күтөм деп туруп, силерди колуңардан жетелеп кирет. Ошол балаңарды кыйнабай, силер дагы бейишке бара турган амалдарды көбүрөөк кылгыла. Ага Куран окуганга ал муктаж деле эмес, бирок окуп багыштай берген болсоңор, иншалла зыяны тийбейт. Кудай таалам ошол перзентиңиздин сизди бейиштен тосуп алып, бейиш жетелеп киргендигин насип кылсын. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, кимде ким ошол перзентин жаш убагында алып койсом, ошого шүгүр кылып ыраазы боло турган болсо, ошол адамга бейишти берем деген. Демек, перзент өтүп кеткен адамдар ошолор сабыр кылыш керек, Кудайга налат айтпаш керек. Насип кылса Кудай таалам бардыгын жакшы жагына сөзсүз түрдө алып келет.